Ушул трактор паспорту трактордун закону. Kırgızstan'dan Ulutluk İlimler Akademiyasının botanikалық bağına mına 78 yıl oldu. Akırkı 25 yılın içinde birinci jol ушундай техника келип атат да. Бул botanikалық бактын эртеңки күнү оңолуп кетерине ишеничтин белгисинин бири. Бакыт Эргешевич мындан ойлоп көрсөңөр, мына бүгүн 15 март, 12 март күнү 3 күн мурда болгон сөздү жигитчилик кылып, бүгүн аксакалыбыз баштап ушул техниканы алып келип берип атат. 150 гектар аянтыбызда бир техникабыз жок болсо анан биз кантип botanikалық бакты алдыга жылдырып сактап кала алабыз. Илимий иштер го жүрө берет экен, бирок 150 гектар аянтты дагы кайталап коёт. Бунун үчүн кол менен, күрөк менен, балта менен бүтүрүүгө болбойт. Бунун үчүн техника керек. Алыш керек, ордун жулдуруш керек, куурагандарын кыйдырыш керек, анын ордуна жаңысын тигиш керек. Жакында 6-күнү мынакей Кыргызстандын ажоосу президенти Алмаз Шарипов өзү баштап келип, ушу botanikалық багдын тагдырына кийлигишип атышат. Бул жаздын келиши менен жакшы жөрөлгө деп ойлойбуз. Ошон үчүн botanikалық багдын келечеги алдыда. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, коллективде өтө сүйүнүп атат. Мына 25 жылдан бери бизде трактор же механизм болгон эмес. Биринчи жолу ушул механизмди алып келип биз иштеткенин атабыз деп өтө кубанычта, өтө сүйүнүчтө болгонда биз күбө болдук. Бишкек шаарында 3-4 жерде ботанический сад бар да. Мына Горкийде турат главный ботанический сады. Бул жерде ботанический сад. Буларды жакшыраак өркүндөп өстүрбөсөк, көп дарактар жок болуп кетиши мүмкүн. Бул жерде өтө көп түрдүү дарактар бар. Баягы биздин Кыргызстанда өспөгөн дарактар, гүлдөр, башка нерселер бардыгы бар да. Ошону өстүрүп өндүрүп, биздин жаштарга, биздин өспүрүмдөргө, биздин жаш балдарга көрсөтүп үйрөтүшүбүз керек. Ошон үчүн ботанический садтын мааниси өтө чоң. Бул жерде негизги маани ошол болуп эсептелет. Ошон үчүн бул жерде муну өстүрүп өндүрүү үчүн көп аракет кылыш керек да.